Assalamu alaikum, urmatlı Tezkavar kanalının görüşçüleri, salamatsızlar be. Oştoğu Kızılbayrak ayılında yer var eken satıla turgan fundamenti menen tuğganda. Hazır Kulatıf Barspek aylampasынан Abiyeznoy arqılı biraz jürdük dağı Tengizbay çayxanasının aldынан İşkavan tarapqa burulduk. Uşul köçömenen tüz barastar tuğgandar. İşkavandan ötüp Kızılbayrak'a kiresizler. Hazır Zapadniy'den ötüp İşkavan'a, İşkavan'dan ötüp Kızılbayrak'a kirip geldik. Ayıldın giriverişinde 300 metre naragırakta Kızılbayrak ayılı dep жазылып турат. Asfalt köçömenen tüz beri kelgende жолдун sol tarafında Mamanata dükkanı var. Andan ötüp durup sol tarafka burulasızlar. Tüz жүрөсүздөр, kanaldan narkı betke ötösüzдөр. Жердин жанына kelip kaldım tuğandar. Hazırkı men көрсөткөн tetigi жерден мына ошол жол аркылуу Экеташ сары үйдөн өтүп эле сол тарапка бурулдук. Анан мынабул үйлөрдүн нар жагы менен айланып келип tetigi жерде көпүрө бар экен. Kanaldan köprüden ötüp durup mına uşul kıya жол менен жаңы чекке жогоруга чыгып келип калдык. Ушул жерден жардан өтүп чыккандан кийин эле сол тарапты карасаңыздар bir үй курулган, анын жанында эки фундамент катар жайгашыптыр тугандар. Ушул эки фундаменттин бирөөсү 7 сотук жери менен ортоңкусу сатууга коюлуп жатат. Эми көңүл буруп туруңуздар. Hazır çegaralарын казыктарын көрсөтүп беребиз. Фундаменттин проектисин да көрсөтүп беребиз. Бул негизи эки этаж үйгө курулган фундамент экен. Жери да кенен экен. Ушул тоо астындагы жаңы конуштун эң астыңкы көчөсүндө, эң астыңкы линиясында жайгашыптыр тугандар. Бул жерде сатыла турган жерлер бар негизи. Жогорулаган сайын баасы арзандай берет, ылдыйлаган сайын баасы жогорулай берет. Ошон үчүн сиздер жолго жакыныраак, газга жакыныраак, каналга жакыныраак, тиги чоң көчөгө, маршрутка жакыныраак болсун десеңиздер, ылдыйраактан карай бергениңиздер менимче дурус. Кана баштадык. Азыр жердин ээсинин жакын кишиси менин жанымда. Суроолорума жооп берсин. Ассаламу алейкум. Амансызбы, иштер жакшыбы? Жердин ээси каякта өзү? Өзү Москвада. О жакта жүрөбү? Ошакта жүрүп. Жерди саткыла дедиби? Ал жактан үй алды. Машалла, кут кылсын. Ушуну сатып эми пулун кошумча кылат турбайбы, Кошумча ал жакта үйүн төлөйт. Түшүнүктүү. 7 сотук бека? 7 сотук. 7 сотук. Азыр мына жол менен келдик да. Бияктан келип, мына жерде жол болобу, жогоруга чыга турган же бу чектин эсебинде бу жер? Жок, бул жерде чектин эсебинде бул жер. Чектин эсебинде. Чоң жол болот. Ушул жол болот, Ооба. Жакшы болот. Бул ылдыйк тараптан дагы чоң жол бар келе турган. Бияктан бул жол өзү тетиги нар жака уланып кете берет экен, Уланып кетип, арка өзгө чоң көпүрө бар өтө турган. Бияктанбы? Биякта чоң көпүрө бар дейт. Анан дагы каналдан ылдыйга өтсө болот экен. Анан мына жерден дагы жөө өтө турган кичинекей каналча, көпүрөчө бар экен тугандар. Ал жерден дагы жөө каттап, ушул ылдыйкы трассага, маршруттук каттамдын жолуна өтсө болот экен да. Көчөгө шагалды төшөп коюптур, жакшы. Жүрүң эми. Фундаментти бир катар көрсөтүңүз. Анан жердин чегараларын көрсөтүңүз тугандар. Эми ушу жолдун жогору жагы экен да, Жакшы. Жүрүңүздөр. Бул эми фундамент. Фундаменттин алды жагы, үйдүн алды ушуяк болобу? Ооба, күн чыгышты каратып ушул жакты курган. Күн чыгышты каратып ушул жакты каратып кургансыз. Мына жерде бир казык турат го экен. Ушул казыктан эсептелинеби? Ушул казыктан эсептелет. Ушул казыктан. Ушул казык. Казык кагылып, бетон куюлуптур. Ушундан жогору эсептейбизби бул кошунанын үйүнүн аркасынан? Ооба. Түз. Арка казыкасы. Мында бир казык турат го, Ошол казыкка чейин барабы ошондо? Мына, мында бир казык көрүнүп атат. Ошого чейин барат да. Жери кенен болот экен. Үйдүн аркасында 1 метр аралыкты калтырыптыр. Бул жагы кайерге чейин? Мына фундаменттин аркасынан 1-2 метр калтыргансыздарбы? Ооба, 2 метр наракка бар. Фундамент топурагын бери үйүп коюп туруп, ошо топурактын ордунда. Ооба. Демек сиздердин фундаментиңиздердин аркасында 2 метр жер бар. Түшүнүктүү. Бул жагындагы жогору чыгып сиздерге көрсөтүп коелу тугандар. Жери аябай кенен экен. Азыр фундаментти сиздерге түшүндүрүп беребиз. Кайсы комнатасы, эмне, проектиси кандай, анын проектисинин бир сүрөтүн экранга дагы коюп беребиз. Тугандар, мына жакта
параллель жайгашкан дагы бир көчө бар экен, ага дагы шагал ташталыптыр, а? Көчө бар. Мынакей. Мына жол турбайбы, Ол жолдон бери кирген, мынаяк дагы бир кошунанын чеги да? Дагы бирөөнүн чеги. Ушул казык беле? Ушул Ушул казык туугандар. Ушул казыктан азыркы эле үйдүн артына тиги жерге чейин көрсөттүк биз. Үйдүн аркасында 1 метр аралык бар экен. Үй ошондо күнчыгыштык каратылып курулса, үйдүн кире бериши ушул жагы болот. Унаа коюучу жайы ушул жагы болот. Брусчатка, арка, навеси ушул жагы болот туугандар. Бул жагы эми бактарак кошумча курулуштар болот. Бияка кайерге чейин барат эми. Ошол жанагы таштын тушу менен өтөт экен да бияка чейин, а? Ушул дубалды туштайбы ушунду? Наркы кошунан дубалын туштайт да? Туурабы? Ушул туш менен кетет экен да. Жакшы. Жери кенен экен туугандар. 7 сотук жери менен ушул фундамент сатууга коюлду. Кана жүрүңүздөрчү көрөлү. Ушул жерде баасын сурайынчы канча дейт экен. Баасын канча дейт деп атасыздар, ака? Баасын 17 000 деп атабыз. 17 000 доллар. Сүйлөшсөк болот. Сүйлөшсөк болот. Кеми бар? Бар. Ушул турушунда. Документтери кандай? Барбы бары? Бар. Кызыл китептер? Бар. Жакшы экен анда. 17 000 доллар кеми бар деди туугандар. Бул фундамент көрүп турасыздар. Жакшы куюлуптур. Эч бир жери көчпөптүр, ыдырабаптыр. Бир 2-3 жыл болгонбу дейм, муну курганына, 2 жыл. 2 жыл болуп калдыбы? Жакшы. Мына чекесинде топурактары, шагалдары деле уже чөптөр чыгып, 2-3 жыл болгондугу көрүнүп эле турат. Бирок фундамент 2-3 жыл ичинде аябай отуруптур, кирпичке дубалга даяр экен да. Канчага канча дедиңиз? Узуну 11, туурасы 10. 10го 11 экен туугандар. 10го 11 размеринде 2 этаж үйгө проект болгон. Азыр ушул жерден көрсөтө турган болсок, лестница кире бериш ушул жер болот, Бул жер коридор. Төрдөгү душевой окшойт, Ошондой болобу? Анан бияка бурулат экен. Бул жер лестница болот окшойт, 2-нчи этажга. 2-нчи этажга лестница чыгат экен. Нар жак төрдө 1 комната, анан нар жакта дагы 1 комната, биякта 1 зал, мына жакта 1 кухня бар экен, 2-нчи этаж эми ушулардын тушма тушун көтөрүп туруп спальнялар болот да, Жакшы. Анан 2 комната подвал болот экен. Тетиги жерден киргенде бул комнатанын асты 1 подвал, нар жагы 1 подвал. Подвал 2 комната болот экен туугандар. Подвалдын болгону дурус. Суу свет кандай бул жерде, ака? Мына жака эми трехфазга тартылыптыр, бу жакта. Мына үйлөрдөгү кабелдер менен ылдыйкы үйлөрдөн тартып келген ошойт, иш кылып атканда ошол жерден ылдыйкы үйлөрдөн тартып келгенбиз. Суу свет жакын бардыгы. Каналдан насос менен шаркыратып бери тартса болот. Болот. Так. Мына ылдыйкы көчөлөрдө газ бар экен, Газ бар. Биякка да тартып койсок, тартып калса зор болот. Газам жакын экен туугандар. Анан таза суу эме ылдыйкы көчөлөрдө негизи таза суу бар. Андан бери жака тартса болобу экен, болбойбу экен, ылдыйкы кошуналар менен бир сүйлөшүп көрүш керек экен, Таза сууну негизи жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт бул жака эми пландаштырып, эми проект кылып атат да. Жаңы конуштабы? Жаңы конуш бул жер. Демек, суу, свет, газ жакын экен. Жер эле жакса, фундаменттин проектиси сиздерге жакса, анда колдон чыгарбаңыздар. Баасын 17 000 доллар кеми бар деп айтты, документтери бар экен. Бул жагы сиздерден болсун. Негизи мындай абасы таза, жакшы жер. Анткени тиги Керметау тараптан 2 тоонун ортосунан шамал өтөт бер жака, туугандар. Шамал өтүп, мындай сыдырым жел келип, салкын абаны тартуулап турат. Жактыбы? Канчалык деңгээлде сиздерге жакты? Жаккан болсо, экрандагы телефон номерларга чалыңыздар, байланышыңыздар, мен жыйынтыктайм, аманчылыкта учурашалы. Башка сөзүңүз жокпу, ака? Жок. Анда тынч болуңуз, кардарларга сатканга даяр болуңуз.